мыйзамды колдойбуз, бирок бул мыйзамга үндөш да бир мыйзам бар, чет жердеги мекендештердин мамлекеттик колдоо жөнүндө. Ошого байланыштуу былтыр 11 декабрда биз өкмөткө тапшырма бердик эле. Биринчи миграция кызматынын өкүлчүлүгүнө мекен карт качан кирет? Жакында биз мигранттар менен жолугуп келдик, сурап атышат да. Экинчи тышкы иштер министринин өкүлчүлүгүнө мына карасаңыз, 20 кыргыз жок жерде ардактуу консул бар. А 20 миң кыргыз жашаган Челябинскиде ардактуу консул жок. Ардактуу консул бул кыргызстандын граждандарына кызмат өтөш керек. Ойлоп көрсөңүздөр, биздин ички дүң продукция 6 миллиард доллар болсо, ошонун 3/4 мигранттар өрүп атат. Биз ардактуу консул институтун киргизүү менен мамлекеттин маселесин чечип атпайбызбы? Айлык да бербей, кызматтык машина да бербей, офисте бербей. Болбосо, алар 300 сомдук справка үчүн Иркутскиге, Новосибирскке келет 3000 километр. 3 күнгүнө кетет. Биз ошол полномочияны ардактуу консул институтуна бербейлиби? Үчүнчү, ошол токтомдо өкмөттүн өкүлүнө былтыр айттык эле, жаңы мыйзамга өзгөртүү киргизип, жылына бир жолу мигранттар күнү деп белгилеп, июнь аягында. Ошол кыргыздар көп жашаган, диаспора 10 миң жашаган лидерлер ушул жака келип, өкмөт да бир жылда бир алардын астына отчет берсин деп. Ушул мыйзамды өкмөт качан алып келет? Бул боюнча комитеттин токтому бар. Бир жыл болуп кетти. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, саламатсызбы, урматтуу Каныбек Апашевич, мамлекеттик миграция кызматы статс катчы Нурлан Шерипов. Бирге кечкирээк, урматтуу Каныбек Апашевич, чынында эле мекен карт маселеси көтөрүлгөн. Азыркы убакта вице-премьер-министр Өмүрбеков Алтынай Сейитбековна 3 ноябрда атайын тескеме чыгарып, ошонун негизинде азыркы убакта мамлекеттик миграция кызматында атайын өкмөттүн ведомство аралык тобу түзүлгөн. Ага 9 мамлекеттик органдын өкүлдөрү кирген. Ошол жерде биздин мекендештерге максималдык түрдө преференцияларды берүү боюнча маселелер каралып атат. Ошонун ичинде каржы маселелери боюнча, уюштуруу маселелери боюнча, жер маселелери боюнча негизги концепт ошол биздин мекендештер ошол мекен картка ээ болуп туруп, биздин Кыргыз Республикасынын жарандары менен тең бирдей укуктарга ээ болуу маселеси каралып атат. Шайлоо жана мамлекеттик кызматтан сырткары азыр ушул маселенин үстүндө иштобу жигердүү жумушту баштап иштеп атат. Рахмат. Жок, сиз мөөнөтүн айттыңыз. 1 январга бүтөбү? Мигранттар ошону сурап атат. Муну айтып келгенибизге 2 жыл болду. Аларга ар бир күн кымбат. Чет жерде жүргөн кыргыздарга. Каныбек Апашевич, аракет кылабыз. Рахмат. Экинчи суроо тышкы иштер министрлигине. Россиянын 10дан ашык шаары бар. 10 миңден 40 миңден кыргыздар жашаган. Саламатсызбы, Каныбек Апашевич. Бул жогорку кеңештин тапшырмасы боюнча тышкы иштер министрлиги 2017-2018 жылы 3 ардактуу консулдук мекемени ачтык. Кайсы шаарларды айтсаңыз? Южно-Сахалинск, Томск, анан Арменияда город Бирюгован деген. Эми ошо Арменияда канча кыргыз бар экен? Арменияга кыргыздын саны аз, бирок инвестиция тарабынан жакшы эмелер келип атат, предложениялар. Армениядан канча инвестиция келди Кыргызстанга? Кандай дедиңиз? Армениядан канча инвестиция келди Кыргызстанга? Азыр баары проект түрүндө. Анда инвестор берем дегендин баарын ардактуу консул бергиле. Ардактуу консулду чет элдик жаранга эмес, Кыргызстанга инвестиция. Челябинскиде 20 миң кыргыз бар. Ошол 300 сомдук справка алыш үчүн 7 саат жол жүрүп Новосибирск келет. Ошол сиздин бир тууган айылдаштарыңыз. 10 секунд кошуп бергиле. Мындай болбойт. Силер жаңы жобо иштеп чыккыла. Ошо жаңы жобого ылайык ал эл аралык комитеттин макулдугу менен гана бекиш керек. Бул маселе боюнча Каныбек Апашевич, дайыр маалымат, Сочи шаарында дагы буюрса жакынкы арада биздин ардактуу консулдугубуз